Арыбаңыздар, биздин катталуучулар, угуучулар, чоң рахмат биз менен болуп атканыңыздарга, бизге катталып, комментарий, лайк басып жатканыңыздарга ыраазыбыз. Ал бизге дем күч берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бөлүшүп, сөзсүз түрдө катталып, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн жактырганыңарды басып турсаңыздар, биз мындан дагы көп чыгармаларды чыгарып, постторду актуалдуу темалар боюнча сиздерге жеткирип турмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз болсо Иран жөнүндө болмокчу, Ирандын тегереги жөнүндө. Деги эле Иран деген бул эски Персияда, сиздер жакшы билесиздер да. Персия жөнүндө мультфильмдер да бар, Персия жөнүндө жомоктор да бар. Илгерки перс жомоктору бар. Чоң баягы бизде тиги улуу кир деп, бул кирде тиги жана спартандар менен урушкан жана 300 спартанчылар деп, Спартанын согушкерлери менен урушкан улуу Искендер менен урушкан кирлердин кир 1, кир 2, кир 3 деген улуу Персиянын чоң империясы болгон да. Ошондон келген, ошонун түзмө түз бүгүнкү күндө мураскери деп айтсак болот. Бул Иран болуп эсептелинет. Эми биз болсо буга чейин мисалы Персияны ошондон угуп, ошондон окуп келгенбиз. Баягы улуу Персия деп, Персиянын чоң аймактарын, ошол македонский Александр, Искендер Дуроги деп коет. Ошол Искендер менен урушуп жүргөндөн биз көп тарыхтан билебиз. Андан кийин бул эми Спарта биринчи, андан кийин Искендер болуп урушуп, андан кийин перстер, жанагы сиздер көп кыргыздар эмеден да көрүп калды. Бул алтын доор деп Султан Сулейман, биз Хүрремди жакшы билебиз да, бул сериал аркылуу билип калдык. Анан Султан Сулеймандан, ошондон окуганда Султан Сулейман дагы перстер менен, Перс империясы менен абдан чоң согуш кылып, көп жыл согуш кылып жүргөн. Негизи Перс империясынын акырындап чекесинен кулап башташы ошол тарыхый доордо, ошол Султан Сулеймандын доорун айтат да. Осман империясы, осмондор мурда перстер абдан чоң жерди ээлеп атса, осмондор акырындап күчтөнүп көп жылдан бери урушуп, ошол жерлерди акырын алып келе берген да. Ошондон баштап Перс империясы кичине басаңдап келет. Перстер булар фарси тилинде сүйлөшөт. Эмне үчүн фарси тили? Бүгүнкү күндө түрк тилдерде дагы абдан көп анын сөздөрү дагы бар. Биз мисалы фарсиче, фарс сөздөрү биздин тилибизде дагы келген, биздин тилибизде дагы абдан көп. Себеби жөнөкөй эле, бул чоң империя болгондуктан баягы чоң айрым учурларда достошуп, баягы дипломатиялык, достук мамилелер, аласа бересе алыш бериш маселелери болуп, айрым учурларда согуш болуп, баса калып, ошентип атып, баягы монтип жуурулушуп калган да. Ошон үчүн арабтын тилдеринде, түрктөрдүн тилдеринде перстин тилдери, фарси тилдери абдан көп. Фарси тилинде бүгүнкү күндө бизде коңшу, өзүңүздөр билгендей, мына таджиктер жалгыз ушу Борбор Азияда таджиктер перс тилинде сүйлөшөт. Бул перс тилинин биринде сүйлөшөт. Ошон үчүн булар негизи ошо эки перстердин эле бир бутагы болуп эсептелинет. Ошон үчүн булар азыр Иран менен азыркы Таджикистан кызматташат. Азыркы таджиктердин негизи тилинин негизи бул перс тилинде сүйлөшөт. Ошол 5 Борбор Азиянын өлкөнүн ошол эле бир эле өлкөсү, биз калган 4 өлкө түрк тилинде сүйлөйбүз. Өзбек, казак, кыргыз, түркмөндөр биз түрк тилинде сүйлөйбүз. Жалгыз гана таджиктер булар перс тилинде сүйлөшөт, бирок Борбор Азияга киришет да. Анан булар өтө тыгыз байланышта эмелер менен, коңшу ошол Иран менен сүйлөшөт. Негизи Иран бизден алыс эмес. Ушу таджиктердин ар жагы эле ошол жерлер менен коңшулашып кетет. Бир чети афгандар менен эле коңшулашып кетет. Афгандарда дагы перс тили өтө популярдуу. Алар дагы түрк тилинде эмес, алар дагы перс тилинде сүйлөшөт. Афгандын ичинде түрк тилдүүлөр бар, бирок жалпысынан бул дагы перс тилинин эле бир бөлүгү болуп кетет. Көрдүңүздөрбү, таасири кандай күчтүү да. Ушул бизге ушу таджиктер, афгандар келип эле анан коңшу болуп келип калган да. Ошон үчүн бизге перс тилинин, фарсинин таасири абдан көп. Эми мен айтып келе турган болсом, мисалы перстин силер тарыхын
интернеттен деле жакшылап карап көрсөңүздөр болот. Бирок албетте кыргыз тилинде эми тарых жок. Балким баягы келечекте дагы биз тарыхка да кайрылып тарых жөнүндө дагы айтып баштайбыз. Балким биздин подкасттарыбызда. Бирок мен азырынча баягы саясий, коомдук, социалдык бир темаларга биз кайрылып атпайбыз. Ошол себептен азыр Иран актуалдуу болуп аткандан кийин геосаясат багытында өңгүтүндө Иранга келип токтоп атабыз. Ошон үчүн мен ушул азыркы болуп аткан окуялардын Кыргызстанга кандай таасир этет, деги эле Кыргызстанга таасир этеби жана дүйнө жүзүндө бул болсо жанагы повестка деп коет го, эң негизги темалардын бири болуп турбайбы? Ошон үчүн мен сиздерге түшүндүрмө берип атам. Себеп дегенде көп адам кайрылып жатат, ошол Иран жөнүндө айтып бербейсизби деп жатат да. Ошон үчүн биз геополитика жөнүндө азыр көбүрөөк ошол жөнүндө сөз кылабыз, а мен азыр кыскача сиздерге тарыхча кылып жатам да. Ошондо эгерде тетеки баланча түкүнчөнү алып келе турган болсок, анда мен 20-кылымдын башына чейин келейин. 20-кылымдын башында туугандар ошону Персте, азыркы Иранда буга чейин мисалы Каджар деген хандык уруусу бийликте болсо, ошол 20-кылымдын башында ал жерде революция болуп, Пехлеви деген жана бирөөлөр Пахлави деп айтып атышат. Пахлави деп Пехлеви деп айтышат өздөрү. Ошол Пехлеви уруусунун бир офицери ошол көтөрүлүш жасап, анан көтөрүлүш жасап, жанагы аскерий көтөрүлүш жасап 20-жылда, анан ошентип Пехлеви уруусу, Пехлевинин деги эле род Пехлевинин уруусу бийликке келет 20-кылымдан баштап. Анан Пехлевинин уруусу келет. Пехлевинин уруусу ошол Пехлеви хан болуп ошол жерде туруп калат. Булар шах деп айтышат ирандыктар. Ирандыктар негизи алардын эмеси дини бул мусулмандар, бирок булар шииттер. Шиит мусулмандар. Анан Пехлеви шах болуп келет. Пехлеви шах акырындап бийликти өзүнүн ордуна ала баштайт. Бул 20-жылдары 20-кылымдын 20-жылдары ошол эки Пехлеви уруусу келип туруп, анан ошол жерден род Пехлеви деп Пехлеви уруусу акырын өзүнүн бийлигин бекемдеп баштайт. 41-жылы, бул 20-жылдар келсе, бир 20 жылдын ичинде 41-жылы кайра көңтөрүлүш болот. Көңтөрүштү кимдер жасайт? Ал учурда билесиздер, ошол эки 1940 жылдары биринчи дүйнөлүк согуш болуп, дүйнөдө ар кандай өзгөрүүлөр болуп аткан. Бул Осман империясы таптакыр эле басаңдап жоголуп бараткан учуру. Ошол учурда жанагы Түркияда бул Осман империясына каршы болуп республикачыл Ататүрк күрөшүп аткан учурлары, ушундай олку солку болуп, уруш, тытыш, кырылыш болуп аткан учурда бул ошол Персия жакка дагы таасир этебиз деп. Анда Осман империясына көбүнчө ошо англичандар биринчи кирип келип, билесиздер да, бир тарабынан англичандар кирип ошол Осман империясынын жетекчилигине таасир этип алар кармап турган. Экинчи тараптан орустар келип, жанагы орустар ошол Константинопольго чейин келишкенде, Истанбулга чейин келишкенде, жана орустун кинолорунда көрдүңүздөр беле, керек болсо ошол эки жерге киребиз деп калганда, ал жерде эме болгон. Орустар эмнеге Истанбулга кирип, эмнеге тиги Осман империясыны улам жана Крымды албадыбы? Биринчи Крымды алды. Ошентип бир тараптан орустар келатат, экинчи тараптан англичандар келатат. Бирок англичандар мурдараак кирип, мурдараак ал жерде өзүнүн бийлигин орнотуп калган да. Анан ошондо орустар келип туруп, эмнеге кирбей калышкан, Истанбулга кирбей калганын бир эле себеби бар болчу. Ал жерде Британия, Улуу Британиянын аскерлери үстөмдүк кылып турган да. Анан ошондо эме менен орустар менен Британиянын ортосунда тынчтык келишими бар болчу. Ошон үчүн ошол бузулуп кетсе ансыз деле кыйналып турган. Анда Ак падыша болчу. Ак падыша, ал учурда Ак падыша Малая Азия деп, Кичи Азия бизди басып алган учуру. Ошондо булар тиги Истанбулга жакын калганда, 30 эле чакырым калганда, ошондо токтоп калат дагы. Улуу Британия дагы алар менен азыр мамилебизди бузуп алабыз деп, андан ары кетпей калат. Андан ары кетпей, Орус империясы ошол жерден токтоп калат. Ошентип Орус империясы жана Крым менен эле ошого макул болуп, ошо менен эле калып калат да, ошентип бөлүшүп калат. Ошол учурда
ошол учурда Перс империясында дагы өзгөрүүлөр болуп, Иранга Пехлеви келип, анан Пехлеви Пехлеви өзүнүн бийлигин тургузуп атат. Баягы Шах Пехлеви болуп. Анан британдар ага таасир этип турган учурда, бирок ошол учурда Пехлевинин бийликте турган жанагы офицер келип көңтөрүш кылып бийликке кылды дебедимби? Бийликте турган учуру ал ошо Экинчи дүйнөлүк согуш башталып келатканда, бул кыргызстар үчүн Экинчи дүйнөлүк согуш 41-жылы башталса, силер билесиңер, Экинчи дүйнөлүк согуш негизи дүйнө жүзүндө андан мурун эле башталган да, 38-жылдары эле башталган да. Ошол 38-жылдары башталганда эле ошол жерде Пехлеви өзүнүн мындай ставкасы деп коелучу, азыр бул нацисттер күчтүү болуп баратат, Гитлер күчтүү болуп баратат деп Гитлерге ыктап баштаган, Гитлерди, нацизмди колдоп баштаган. Анан эгерде Иран бул немистерди колдосо, ошол нацистти, Гитлерди колдосо, анда ал жерде нефти бар. Ага чейин нефть ачылган болчу Иранда. Алардын нефтиси бар. Булар азыр нацисттерди колдосо, андан дагы шорубуз ашат деп Улуу Британия жана Антанта күчтөрү, Улуу Британия келип туруп, биринчи келип туруп Иранда көңтөрүлүш кылат. Көңтөрүш кылып, ошол офицер болуп калган Пехлевини алмаштырып, анын ордуна анын эле баласын коет. Бирок баласын койгондо тегерек четин баарын бул баласы ошо эки батышчыл, европачыл, немистерге каршы позицияга турам деп ошого макул болуп, анан ошо Пехлеви баласы келип жетекчи болуп калат да. Жетекчи болуп башында туруп калат. Ошондо Улуу Британия, Советтер Союзу келип, биринчи келип, анда экөөнүн кызыкчылыгы бирдей болчу да, себеп дегенде булар Гитлер менен урушуп аткан учур болчу да, ошон үчүн 41-жылы келип туруп, алар көңтөрүлүш жасап туруп, анан Пехлевинин баласын тактыга отурушат. Пехлевинин баласы тактыга отуруп, бир 53-жылдарга чейин келет. 53-жылга келгенде ошол эми тактыга отургузгандан кийин ал баягы Советтер Союзу тактыга отургузса, тиги Улуу Британия менен келип анан ошол экилердин көзүн карайт, анан талаш тартыш тиги болуп атат. 53-жылы кайра 1953-жылы кайра революция болуп, ал баланы алып таштап, анын баласын тактыга отурушат да. Тактыга отургузганы ким отургузат? Аны болсо ошол эле Пехлевинин эле баласын Американын таасири менен келип отургузуп коет. Эмнеге? Себеп дегенде Америка 53-жылдары баягы булар болсо жанагы холодная война деп Советтер Союзу менен кытыш болуп, киреш болуп турат да. Анан ошондо Иранда нефть бар, Иранда демек жанагы нефтинин булактары аябай күчтүү деп, булар болсо Америка Сауд Арабиясына кирип, ал жерге таасирин орнотуп, ал жердеги нефть булактарын баарын өзүнүн карамагына алып, андан кийин Эмираттарга кирип, Эмираттар да өзүнүн карамагына булактарын алып, анан Иран кылат да. Анан Иранга дагы кириш үчүн ошентип жанагы Советтер Союзу менен Улуу Британия коюп кеткен Пехлевини кайра көңтөрүш кылып, аны кетирип туруп, 53-жылы анын баласын отургузат да. Баласы ошентип Америка тараптуу, Америка кеттүү деп коелучу, Американы караган, демек ошол Советтер Союзунан алысыраак болуп, Американы карап, Американын компаниялары менен иштеп, Америкага кол сунуп, анан ошентип Пехлеви 53-жылы келип калат. Пехлеви Шах акырындап ошо эми ошондо эң биринчи Пехлевинин небереси болуп атат да. Небереси отурду, бирок азыр Америка менен кызматташып, Американын компанияларын өзүнө киргизип, Пехлеви мындай светтик монархия тургузат да. Бүт бийлик өзүнүн колунда бара-бара алат, сот бийлигин колуна алат, мыйзам чыгаруу бийлигин колуна алат, аткаруу бийлигин колуна алат. Айтор өзү мамлекеттин башында, өзү соттойт, өзү мыйзам чыгарат, өзү баарын билет, өзү министрлерди бекитет, өзү Пехлеви Шах өзү эле болуп калат. Бирок светтик монархия деп баягы бүт баарын Европага окшоштурам, Европага ыктайм деп баштайт. Анан ошол жерде эгерде ошол эки 53 менен 79-жылкы ортодогу аралыктагы Иранды карасаңыздар, кадимкидей эле жанагы Европа кийимдерин кийген, мондай кыска юбкачан, мини юбкачан, баягы көйнөктөрү, шымдары, костюмдары бүт Европага ыкталган
эле өлкө кура баштайт. Бирок аны кура баштайт, анан эми баягы улам улам ал баягы диктаторлук бүт бийликтерди улам улам күчөтө баштайт, күчөтө баштайт. Авторитардык катуу авторитардыктан өтүп диктаторго, кайсы бир деңгээлде вот светтик монархия, кайсы бир деңгээлде диктатура болуп эле анан өзүнүн бийлигин күчөтө берет, күчөтө берет, күчөтө берет. Сөз эркиндигин тыят, баягы өзүнүн оппозицияларынын баарын түрмөгө тыгып, өлтүргөнүн өлтүрүп, түрмөгө тыкканын тыгып, айтор жанагы Мадурага окшогондой эле болуп баратат да, күчтөнүп эле баратат, күчтөнүп эле баратат. Бирок Америка менен кызматташат. Американын компаниялары нефтин иштетишет. Америка мынча нефть чыгар, мынча нефтти кыскарт, баягы эмени добычаны көбөйт, азайт дегенин баарын аткарып кыла берет. Анан ошон үчүн мисалы Америка тектүү болгон үчүн Америка унчукпай келет. Мисалы Сауд Арабиясы менен азыр Эмираттын эмирлери эмне гана кылбасын, мисалы Америка көз жазында калтырып эле көз жумуп келе атпайбы? Ошол сыяктуу эле Иранга дагы, Пехлеви шахка дагы көз жумуп келе берет. Эми Пехлеви шах болсо эми мени Америка колдоп атат, түндүктөн батыш тарап колдоп атат деп эле баягы улам кутургандан кутуруп, кутургандан кутуруп эле келе берет да. Бийликтин баарын өзүнө топтоп, анан ошол эле учурда экономикалык баягы ажырымдар аябай көбөйөт. Байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым көбөйө баштайт. Байлар көбөйө баштайт. Орто жашаган катмар азайып баштайт. Мисалы алар дароо байып кеткендер толтурап, а кичинекей бир 5-10%, а калганын баары минтип кедейленип баштайт. Анан могу кедейленип баштаганда эми булар баягы светтик мамлекет болуп эсептелинет да, эми кедейлер көбөйүп баратат. Анан баягы кедей эл кыйналганда эмнеге жалынып баштайт? Кедей эл кыйналганда Кудайга жалынып баштайт. Кедей эл кыйналганда эми бирдеке жардам болор бекен, эмне жардам болор экен деп баягы сыйына баштайт, динге кире баштайт. Анан деги эле Иран болсо баягы бул дагы ислам мамлекети да, шииттер болгону менен ислам мамлекети. Анан ал жерде духовный лидер деп коет го. Бизде мисалы муфтийлер болсо, ал жерде баягы духовный лидерлер аятолла деп коет. Азыр жанагы Аятолла Хаменеи деп атпайбы? Бул лидерди, ошо эки духовный лидерди бизде муфтий десе, аякта аятолла деп коет. Анан ошол диний лидерлер көбөйө баштайт. Диний лидерлер чыга баштайт, популярдуу боло баштайт. Анын ичинен ошо Рухолла Хаменеи болуш керек. Бул азыркы экөөнүн аты мындай окшошуп кетет. Ошон үчүн мен карайын. Так, Рухолла Хамейни. Рухолла Хамейни деген баягы диний лидер чыга баштайт. Биринчи жанагы бизде Чубак Ажыдай болуп эле баягы популярдуу өзүнүн оюн айтып, тигинтип минтип, ошо карапайым элге карамдуу болуп, өзүнүн жанагы дааваттарын айтып, элге суроо берип, тигинтип суроо берген элге суроо жооп берип, антип минтип популярдуу боло баштайт. Анын популярдуулугу көбөйгөн сайын анан ал болсо бир чоң лидерге айлана баштайт. Анан бул лидерге айлана баштады. Бул себептен анын көз карашы албетте мисалы каршы болуп баштайт. Эми мындай байларга каршы болуп, Пехлевинин позициясына каршы боло баштайт. Анан улам ошол тиги азыркы менен мурункунун аттары, фамилиялары окшошуп кетти. Ошон үчүн улам карап турайын. Рухолла Хамейни, Рухолла деп эле айтайынчы. Рухолла популярдуу боло баштайт. Анан баягы мына камалат, тигине камалат, бир эки үч жолу даже камалып дагы кайра түрмөдөн чыгып ушинтип келет. Анан муну таптакыр эле камап жок кылат же болбосо өлтүрүп салат деп, анан Рухолла өлкөдөн качууга туура келет. Ал сырт жакка качып кетет Рухолла. Бирок сырт жакка качып кетип, жана азыр мисалы тиги бизде жанагы оппозиционерлер, экстремист болуп таанылган адамдар, тиги Болот Темировго окшогондор мисалы сыртка чыгып алып анан баягы сүйлөп атышпайбы, жана Күрөңовторго окшогондор сүйлөбөдү беле. Ошондой сыяктуу болуп булар дагы сырттан Рухолла туруп алып баягы ошентип сүйлөй берет. Ал учурда эми интернет деле жок болчу, бирок баягы ар кайсы гезиттер аркылуу жана кагаздарды таркатып ушинтип популярдуулугун көбөйтө берет. А тиги баягы авторитардык, диктаторлук күчтүү Пехлевинин авторитети улам улам түшүп кете берет, тиги күчөнө берет. Анан бир чоң окуя болот. Азыр даана
Даана мен айтайынчы сиздерге чоң окуя болот. Бул 1971 жылы 1971 жылы Реза Пехлеви, ошол бийликте турган Пехлеви, эми ал учурга чейин ал эми кутуруп калган болчу да, өзүнө статус кылып алат. Жанагы бизде мисалы могу эл басы болбоду беле, эми канча жылдан бери туруп эл басы болду тиги Назарбаев. Азыр болсо мисалы Аркадак деп мисалы ушундай наамдарды алып баштабадыбы. Пехлеви болсо ал учурда Шахин Шах деген шахтардын шахы деген наамды кылып алат да, расмий өзүнө кийип алат. Анан шахтардын шахы деген наамды өзүнө кийип алат. Анан 1971 жылы бул 71 эмес, 70-жылы бул айтат, биз деген ошо илгерки улуу Перстин тукумубуз. Анан улуу Перстин тукумубуз. Анан эменин Перс монархиясынын Персеполь деген баягы борбору болгон да, Персиянын борбору болгон. Ошо Перс монархиясынын 2500 жылдыгын 2500 жылдыгын тойлойбуз. Дүйнөдө болбогон той кылабыз дейт дагы. Анан баягы илгерки эми чөлдө эле, жөн эле чөлдө жаткан жерде илгерки Персеполь болгон, баягы Персиянын борбору болгон жерге бул эмне кыла баштайт, кадимкидей эле шаар кура баштайт. Ал жерде жылан жана скорпиондор көп болгон учуру болот. Анын баарын тиги самолеттон уу чачып атып өлтүрөт. Анын биринчиден бүт жылан жана курт, кумурска, жөргөмүштүн баарын уу чачып атып ал жерди өлтүрүп тазалайт. Анан ал жерге эми 1 жыл мурун даярдана баштайт. Ошондой бир дүйнө жүзүнө кылам деп. Анан ал жерге болсо тиги миңдеген, 10 миңдеген түп бактарды алып келип ал жерге тигет. Суу алып барыша, чөл да, чөлгө суу алып барыш өтө кыйын болот. Анан ал жерде баягы бактарактардын арасында бактарды тигип, бактарды өстүрө баштайт. Алар кичине өскөндөн кийин жашынча болгондон кийин баягы чоңураак бактардан алып келет да, түптөрдү алып келет. Азыр Түркмөнстанда ошондой кылып атпайбы? Эгерде Ашкабадка ким барган болсо, Ашкабад чөл да. Ашкабадтын тегерегинин баары, Ашкабадтын ичинин баарына жанагы эми арчаларды тиккен. Арчалары канча жылдан бери аны тиги тамчылама системасы менен куюп келатат. Арчалардын бою мындай эле. Дагы деле да, менимче билбейм, ошол өсүп кетеби, өсүп кетпейби. Мисалы Аркадак азыр миллиард деген долларларды ошол жердеги экосистеманы өзгөртөм деп суу кетирип атпайбы? Элестеткиле, мисалы Аркадак азыр жанагы газдын акчасынын баарын биз канча угуп жүрөбүз, баягы чекесин угуп жүрөбүз да. Түркмөнстанда ачарчылык, жакырчылык болуп атат, эл кыйналып атат депчи, ошого карабай бул болсо ошол жерде экосистеманы өзгөртөм деп азыркы Аркадак бактардын баарын тигип атат да. Тигил жерде болсо мен 1 жыл калганда мен ошол жерде 2500 жылдыкты Персия империясынын 2500 жылдыгын ошол жерден өткөрөм деп анан бактарды тигип баштайт, түптөрдү алып келип. Анан ал жерге келгенде бактар гүлдөсүн, тигинсин, минтсин деп тиги дүйнө жүзүнөн ар кайсы жактан чымчыктарды алып келет. Толтура чымчык, ар кайсы түрлүү чымчыктарды алып келет. Чымчыктардын көбү бир аз убакыттан кийин өлүп калат. Анын баары себептен эми ал жерде экосистема башка, чөл башка, бирок ошентсе деле ошону алып келет, фонтандарды киргизет чөлгөчү. Ошонун баарын сала баштайт. Айтор 1 жыл даярданышат. 1 жыл даярданышат. Бюджетин канча миллион доллар кеткенин жашырышат. Расмий 60 миллион доллар эле кетти деп коет. Бирок Америкадагы эксперттердин баасы боюнча алар айтат 300 миллион доллар кетти дейт. Европадагы айрым эксперттер айтат 600 миллион доллар кетти дейт. Негизи мындай көз карандысыз бир жалпы дагы бир эксперттер айтып жүрөт, миллиард долларга чейин кетти депчи. Элестеткиле, Иранда нефть бар, миллиард долларга чейин. Эми мейли миллиард болбосо деле жарым миллиард деп коелучу, ошондо 500 миллион долларды Пехлеви жана Шахин Шах деген наамды өзүнө кийип алган адам, светтик монархиянын чоңу, эми кутурганы да, эли кыйналып атса, ал чынында эле эли кыйналып аткан болот, эли жакырчылыкта жашап жаткан болот, көп инфраструктуралар жок, баягы көп кыйынчылыктарды көрүп аткан элге бул ошондой той кылам деп
1,5 миллиард акчаны жумшайт. Жанагы нефттин акчасын, мамлекеттин бюджетинин баарын акчасын айтор. Ошондо бир жылдан кийин 1971 жылы чоң той өткөрөт. Ал тойго бул дүйнө жүзүндөгү жанагы монархтар, королдор, президенттер, президент башчылары бүт келет. Өлкө башчылары бүт келет. Айтор ал жерге толтура кишилер 3 күн чоң той кылат. 3 күн той үчүн Пехлеви, кутургандыкта мисалчы, Пехлеви, Шахиншах болгон Пехлеви, Риза Пехлеви деген. Азыр мисалы Пехлеви деген көрүп атасыздар го, тиги чет өлкөдө туруп айтып атпайбы, ал анын баласы. Картайып калган ошонун баласы. Ошол Риза Пехлеви, ошонун атасы 3 күндүк той үчүн $1,5 миллиард коротот. 71 жылы коротот. Ал учурда Рухолла тыш жакта качып жүргөн диний лидери бул айтат, бул деген ошол шайтандын кечеси болду, шайтандын тою болду деп ошентип наам коет. Анан ошондон баштап ушуну айтат да, ошол эң негизги мындай акыркы түрдө мындай элдин үмүтү үзгөнү болот. Анан мисалы эми Риза Пехлевиге да каршы ар кандай тараптар бар да, бирок алар бири бири менен бирикпеген тараптар да. Мисалы бирөөлөр диний оппозиция болсо, бирөөлөр саясий оппозиция, бирөөлөр баягы социализм курабыз дегендер, бирөөлөр капитализм курабыз дегендер, бирөөлөр тигиндей кылабыз дегендер. Бирок ошол кымбат тойдон кийин баары биригишет. Чоң оппозиция болушат. Элдин баары жаман көрүп калышат. Эл өлгөн атса, эл жиндүү болуп атса, бул деген момчу акчанын баарын коротот деген чоң нааразычылык болот. Ошол нааразычылык 71 жылы той болсо, ошондо 8 жылдан кийин эле чоң көңтөрүлүш болот. Чоң көңтөрүлүш болуп, элдин баары жакырчылыктан, жанагындан, оппозициянын баарын былчылдатып соккондон, камагандан, сөз эркиндигин ит кылгандан, ошонун баары бири келип анан жаруу болот дагы. Анан чоң көңтөрүлүш болуп, 1979 жылы ошондо 46 жыл мурун бийликке жанагы сүргүндө жүргөн же болбосо качып жүргөн диний лидер Аятолла Рухолла фамилияңы өчкүрүп Узрайымдын Жеминин Рухолла Хамини келет. Рухолла Хамини бул диний лидер болот. Рухолла Хамини эгерде мындай айтып келе турган болсо, биздин президент, алардын президенти ошол башында турат, алардын президенти болсо президент деп аталып атпайбы азыркы киши, бул өкмөт башчысы сыяктуу болуп эсептелинет да. Өзү бул бүт бийликтин баары ошол эки диний лидерде. Ал айтат, биз деген болду, могул светтик монархиядан кеттик. Бизде мындай шайтандын иштери кереги жок. Биз ислам мамлекетибиз дейт. Анан ошону курат, абдан популярдуу болуп келет. Бул диний лидер, мамлекеттин лидери болуп, бүт бизде шарият менен башкарылат деп туруп, азыркы Иранды түзөт 79 жылы. Андан бери туура 46 жыл өттү. 46 жыл бийликте азыр диний лидерлер. Рухолла Хамини 10 жыл бийликте болот. 1989 жылы каза болот. Келгенден кийин 10 жыл бийликте отуруп каза болот. Анын ордуна башка диний лидер келет. Анын аты мен эмнеге алмаштырып аткам, Хамини менен азыр Али Хаминеи. Ал дагы аятолла. Али Хаминеи азыр лидер, 85 жаштагы азыр чал башкарып жаткан учуру, Иранды башкарып жаткан. Ошондо ислам мамлекети Иранда бүгүнкү күндө 46 жыл кетти, 47-жыл кетти башкарып жаткан туугандар. Ошентип ислам мамлекети башкарып калат. Ислам мамлекети башкарып калганда булар эмне кылат? Диний лидер болуп келгенде бул мындай кылат.
Аятолла мындайды түшүнөт. Демек, мен дагы ушинтип төңкөрүш аркылуу келдим. Эми өлкө, эгерде мен азыр ислам мамлекетин куруп атам. Ал эми ислам мамлекетин курду да, демек, бүт жанагы Иранда болгон ресурстарда мурда Американын компаниялары болчу, анын баарын айдап чыгат. Биз өзүбүз башкарабыз, өзүбүз кылабыз деп, жана бизде күнтөрдү улутташтырып алгандай эле бул дагы бүт баарын улутташтырып алат, өзүнө алат. Америка буга чейин тиги Риза Пехлеви Америка тарап болчу да, Америка санкцияларды киргизет. Санкцияларды киргизгенде кандай? Иран менен ким соода кылса, анда биз менен соода кылбайсыңар, батыш өлкөлөр менен соода кылбайсыңар деп, Америка кимге таасир эте алса, ошонун баарына тиги санкцияларды коюп, Иран менен соодалашууга тыюу салып баштайт. Иран ошондон баштап 46 жыл санкциялардын ичинде. 46 жылдын ичинде Иран ошол санкция менен жашаганды үйрөнүштү булар. Иран ошол санкциялардын кантип ашып өтүш керек жолдорун 46 жылдын ичинде ыктап алышты. Анан Иран кимдер менен соода кылат азыркы учурда? Иран Кытай менен соода кылат, Иран Орусия менен соода кылат, Иран тиги КНДР менен соода кылат, айтор авторитардык мамлекеттер менен соода кылат да. Мисалы биз Иран менен соода кыла албайбыз. Эми себеп дегенде биз биринчиден алыс өлкөбүз, анан экинчиден биз соода кыла турган болсок, анда бизге да санкция киргизет да Америка. Ошон үчүн биз соода кылбайбыз да. Мына коңшу тажиктер дагы керек болсо, алар баягы ошол эки өздөрү фарси тили менен сүйлөп ошо Иранга жакын болгону менен алардын дагы азыр алакалары, карым катнаштары өтө минималдуу. Себеп дегенде, эгерде алар аны көбөйтө турган болсо, бир соода алакалары кыла турган болсо, аларга дагы Америка санкция киргизиши ыктымал. Ошон үчүн керек болсо Рахмон дагы алар менен алака түзө албайт да. Ошол эки форматта Иран жашап келатат. Анан Иран мындай дейт: демек бизге батыш өлкөлөрү Америка каршы болуп атса деп, анан булар динди колго алып, биз мусулман өлкөбүз, ал эми оруш эмелер Америка болсо, Америка менен батыш динге каршы, мусулман динине каршы деп, ошол эки дин менен каршылыкты тургузуп келет. Экинчиден, эң негизги каршылык болуп, улам Америка буларды бомбалап ийип атканы мына акыркы учурларда бомбалап атабы. Аятолла мындай кылат: биздин негизги максатыбыз, биз ядердик бомба иштеп чыгышыбыз керек, бизде ядердик бомба болуш керек. Биз ошентип гана Американын соккуларынан сакталып калабыз деген концепцияны кабыл алышып, булар ошол экени иштеп чыкканга аракет кылышат. ООН дагы, Бириккен Улуттар Уюму дагы резолюция чыгарат. Батыш өлкөлөрү дагы, Америка өлкөлөрү дагы, деги эле башка чоң өлкөлөр дагы буга каршы болот. Орусия деле мисалы расмий каршы болот. Себеп дегенде мындай да, азыр ядердик бомбалары бар өлкөлөрдүн баары булар башка өлкөдө ядердик бомба болушун каалашпайт. Себеп дегенде булар билет да, эгерде канча көп ядердик бомба болсо, ошончо булар көз каранды боло берет да, баягы күчкө күч депчи. Мына КНДР өзүнүн ядердик бомбасы бар, анан ошону кармап эле отурбайбы. Бирдеке кылдырып ийсиңер эле жардырып ийем. Силер бизди көздөй бомба атып көргүлө, биз дароо эле атып ийебиз, атканга жетишебиз деп эле коркутуп келатпайбы. Мисалы Орусия деле азыр Американы, башка өлкөлөрдү, батыш өлкөлөрүн деле коркутуп атпайбы. Азыр бирдеке кылып көргүлө, биз мындай кнопканы басканга жетишебиз. Силер ядердик бомбаны бизге атты дегенде, ядерлик снарядыңар, ракетаңар бизге келгичекти, биз басканга жетишебиз. Силер дагы тыйпыл болсоңор, биз дагы кырылышабыз деп коюп коркутуп отурбайбы. Анан ошондой коркутуу, күчкө күч деген коркутуу бизге да керек экен деп, Иран ошол экени иштегенге дайыма аракет кылып келет. ООН, Бириккен Улуттар Уюмдары, Америка, башка батыш өлкөлөр, башка ядердик куралы бар өлкөлөр буга каршы чыга баштайт. Бирок ошентсе деле Орусия тымызын буларга анча мынча жардам берет. Баягы атайын адистерди, ошо ядердик уранды иштеп чыгууга атайын адистерди берет, атайын ыкмаларды берет. Эми мындайча айтканда, рецепттерин берет, кайсы бирлерде көмөктөшөт. КНДР дагы буга көмөктөшөт. Америка дайыма буга каршы чыгып келет. Башка өлкөлөр дагы каршы чыгып келет. Анан ушинтип эле келатат да. Мына акыркы учурларда бомбалаганда ошондой болду да, көрдүңүздөрбү? Бомбаламакты көрсө, жанагы ошол ядердик программаларды жасаган, жер алдында жасаган
ошол станцияларды гана, борборлорду гана бомбалабастан кайсыларды бомбалады, булар ошол жердеги атайын адистерди дагы үйлөрүн бомбалап аларды дагы өлтүрүшпөдүбү? Израиль мисалы ошол жактагы коңшу өлкө да, бул Иран болсо Израилге дайыма каршы чыгып келген өлкө да, жана Хамасты, башкаларды, Палестинаны каржылап келген өлкөлөр болуп келет. Анан бул өлкө Иран албетте Америка менен биргеликте бул өлкөгө да каршы. Анан жана Масад дагы бул ошол адистерди дагы өлтүрүп жатпайбы керек болсо. Масад деген бул чалгынчы уюм да. Мисалы биздин ГКМБ деген сыяктуу эле уюму Израилдин өтө күчтүү уюмдарынын бири. Булар күчтүү экенин далай жолу далилдешкен. Анан бул ошол керек болсо ошол эксперттерди дагы, илимий эксперттерди, адистерди дагы өлтүрүп кетип атпайбы себептен да булар жол бербей жатат да. Анан ошондуктан Америка баягы мисалы Венесуэлада барып эле тигини барып жууп Мадурону уурдап кетип эле камап алышпадыбы? Бул жерде ошол Аятолланы, Иран лидерлерин өлтүргөнгө да аракет кылат. Кээде өзүңүздөр көрүп атасыздар го, жанагы булардын негизги аскерий күчү КСИР деп коет го, ошонун жетекчилерин дагы, генералдарды дагы өлтүрүп атпайбы, ракеталарды кое берипчи. Булар Аятолланы да өлтүргөнгө аракет кылышат, лидерин. Айтор булар ошол жердеги режимди өзгөрткөнгө аракет кылышат да, режимди өзгөрткөнгө аракет кылышат. Баягы мурунку Пехлевидей болуп, бизге ыктаган режим келсин деп ошол аракет кылып аткан учурда ичинде жанагы толкундоолорду күчөп кетишине булар атайын ошол түрткү кылышат, ошол жердеги лидерлерди колдошот. Анан азыр дагы ошол олку солку болуп барат, мындай токтогонсуп баратат. Бирок ошентсе деле Америка дагы, Израиль дагы ошондой аракеттерин токтотпойт. Муну деги эле жалпысынан баары бир ошол Аятолланы тактыдан кетирип, анан бул жерде режимди өзгөрткөнгө булар аракет кылышат. Америка аны аракет кылса эмне берет? Кайрада жана Венесуэлада чоң нефти булактары бар да, ошондой эле Иранда дагы бул чоң нефти булактары бар. Эми элестеткиле, Американын кызыкчылыгы. Эгерде мына Венесуэланы алып койду, ал жерде орус компаниялары, Кытай компаниялары бар болчу, анын баарын азыр кет деп кетирип жатышат булар. Венесуэланын президенти деп өзү дагы Википедияга киргизип койгону Трамп өзүнүн жана Трамп деп социалдык тармактарына киргизбедиби? Мисалы ошол сыяктуу эле азыр эми Венесуэланын нефтинин кур калды да, Кытай Венесуэланын нефтинен кур калды. Кур калды дегени мындай болот да. Азыр Венесуэланын нефтисин Америка көзөмөлдөйт. Венесуэланын нефтисин Сауд Арабиясынын, Индонезиянын, Иорданиянын, эми Кувейттин, Эмираттардын, Араб Эмираттарынын нефттеринин баарын азыр Америка көзөмөлдөп турат. Бир гана дагы эң чоң булак, мындан башка эң эки эле чоң булак бар. Бул Орусия менен бул Иран нефт булактары. Эми Иран нефт булактарын ала турган болсо, анда Америкага баш ийбеген нефт булактары бир эле калат, бул Орусияда болот. Эмнеге Кыргызстанда бүгүнкү күндө бензин арзан? Себептен да биз Орусия менен аябай тыкыз алака болгондуктан, ошондуктан бензин арзан болуп атат да, себептен да орустар бизге ошол нефти арзан кылып берип турат. Ошон үчүн мисалы Европада бүгүнкү күндө май 2,5-3 еврога чейин болуп атса, баасы мисалы ошондой 300 сомдон ашыгыраак болуп атса, бизде баа мисалы 100 сомго жетпеген болуп атат да. Бул Орусия бизге ошон үчүн арзан нефт берип, могул жерде коңшу болгон үчүн. Эгерде Орусия мындай жок болсочу, анда биз нефттин баасы бизде көбөйүп кетет дароо элечи. Анан кайтарып келип, ошондой Ирандыкындагы бул нефтисин көзөмөл алып койсочу, баягы нефттин баары көзөмөлүндө да, анда Америка Орусияга аябай катуу таасир бере алат. Орусияга дагы, Кытайга дагы кандай таасир бере алат? Мисалы, Орусиянын өзүнүн нефти бар, жетиштүү. Бирок Орусиянын негизги булагы өзүнүн булар бюджетин топтоп, жанагы Украина менен согушканга, өзү жана курал жарактарды кармаганга негизги бюджетке түшүп аткан булагынын баары бул кайсыл жерден келет? Нефттен келет да, нефт менен газ. Анан нефт менен газды булар Орусияга сатыш керек да. Сатканда мисалы кандай болот? Базар баасы кымбаттаса, буларга көбүрөөк акча түшөт, туурабы? Ошон үчүн мисалы Америка баардык көзөмөл болгон булакты Иранды кошуп туруп, давайте баанын баарын түшүргүлө деп туруп, демпинг кылып туруп баанын баарын түшүрүп салса, орустардын баасы түшөт да. Демек, булардын дагы негизги каржы булагы азая түшөт да. Анан ошентип ушундай түшүрүп туруп, эң арзан менен көп нефтти чыгарып
көп нефть жер жүзүнө таркатып баштаса, эң арзан баа болуп калса, орустар кымбат эч жакка сата албай калат. Демек булардын булактары азайып калат. Анан ушинтип көпкө кармасачы, мисалы 1 жыл ушинтип кармап койсо, баанын нефтинин баасы өтө эле арзан болуп, баягы дүйнө рыногунда ушундай болуп калса, Орусиянын чимкириги коюлуп туруп, Орусиянын ичинде экономика ылдый түшөт, эли көтөрүлүп баштайт, эли нааразы болуп баштайт. Анан ошентип анан Орусия баягы Советтер Союзу чачырап кеткендей эле Орусия дагы ичинен чачырап баштайт. Ал жерде башка Татарстан деген бар, башка Ичкерия деген бар, Чечня деген бар, Ингушетия дегендер бар. Алар көтөрүлүп чыгып анан биз өзүнчө бөлүнөбүз дегендерге башталат да. Анда Орусия алсырап баштайт. Ошон үчүн мисалы чоң күрөш болуп аткан ошон үчүн. Ошон үчүн Америка тиги жерге өзүмө керектүү эме болсун деп жантылашып ошол нефть булактарын алып кылам деп атканы ошондон. Израиль ал жерде алмаштырам деп атканы бул болсо баягы еврей өлкөсү бул жерде кетиш керек деп жана Хамасты, Палестинадагы Хамас эмнеге мисалы ушуга чейин тиги еврей жана анча чоң күч армиясы менен Американын колдоосу менен ошо Хамас, кичинекей Хамасты эле өлтүрө албай атат. Себеп дегенде бул Хамасты каржылаган негизги каржычы бул эме Иран. Керек болсо Иран мамлекети азыр дрондорду дагы булар өздөштүрүп алышкан. Дрондордун баарын жана Шахед деген дрондордун баарын тиги Орусияга берип, керек болсо ошол жерде заводдорду да куруп бербеди. Иран куруп берди да. Ошол Шахедтер, Ирандын Шахедтери азыр Украинанын да дрондорун бомбалап атканын жана Украинада кайсы дрон өзүнүн ал жерде тиги эмеден келип атат да, Европа менен Америкадан. Ошол дрондорго каршы туруп аткан Шахедтер болуп атат да. Ошон үчүн дагы тиги Америка кызыктар болуп ошол жерде көмтөрүш болуп кетсе экен деп атат да. Азыр мисалы акыркы кабарларда биз угуп атпайбызбы, Ирандын ичинде тынчып калды депчи. Эми Иран өз элин атып, кырып, аятолла былчылдатып, дарга асып өлтүрүп аткан учуру, дарга асып өлтүрүп аткан, басып аткан учуру. Бирок муну менен басылып калбайт. Баары бир Америка муну эртеңби, эртеби, кечпи, 5 жылбы, 10 жылбы баары бир Ирандын шайын оодуруп, аятолланы өпкөзүп кетирип, өзүнө керектүү лидерди койгонго аракет кылат. Мына ушуну геосаясат деп коет. Эми бизге кандай таасири? Биз Иран менен анча деле соода алакабыз жок. Иран менен анча деле мындай тыкыз экономикалык интеграцияларыбыз жок. Ошондуктан мисалы Иранда эмне болуп атканы бизге анча таасир этпейт. Бирок жалпысынан таасири, эгерде Америка тектүү келип калса, эми Иран ачыгыраак болуп калат. Иранга учуп барса болот. Азыр мисалы Иранга барыш татаал да эми биринчиден, экинчиден барганда мен баргам Иранга, 2 жолу баргам. Иранга эми Иран мындай жабык өлкөлөр да, анан барганда мындай чектөөлөр аябай көп да. Ошол эле бизге анча деле таасири жок, бирок эмне үчүн ошондой болуп атканын, эмнеге ызы чууп, эмнеге Иран негизги повесткада турганы ушундан. Ирандын ичинде болуп аткан окуя жалпысынан могу геосаясатка чоң таасир этет да. Бирок эми мисалы айтып келе турган болсок, кайсыл режим Иран элине жакшы, азыркы диний режим жакшыбы же мурунку Пехлеви учурунда жакшыбы десе, мен мындай деп айтат элем да. Эми мисалы ушу Рухолла келгенде деле, бийликке келгенде биринчи албетте эл дей түшкөн да. Себеп дегенде Рухолла жаңы келди, элдин үмүтүн актайм деп көп жакшы нерселерди кыла баштады. Элдин кичине деңгээли, жашоо деңгээли жакшы боло баштады. Бирок бара кайра эле тиги аятолла деле тиги баягы эмедей эле болуп, мурунку Пехлевидей болуп эле жиндүү боло баштады да. Бийликтин баарын кайра алып, башка сөз эркиндигин баарын тыйып, бирөө көтөрсө, баягы билесиздерби, тиги кыздар бийлеп койсо, барып аны тиги дарга асып салып, жолугун чечип салса, барып дарга асып, эми ушундай болуп кетти да. Бара тиги Афганистанга окшогон сыяктуу болуп баратат да. Негизи мисалы тенденция тарых көрсөткөндөй мындай болот экен да. Чексиз бийлик бара ошонун тегерегиндеги адамдардын баарын ашынтып ийет да. Алар баягы өзүнүн жоопкерсиздигин сезип эле эмне кылар,
өзү билип эле өтөгөн төргөй илип эле ушинтип калышат экен да. Ошондуктан бара бара булар барып жиндүү болуп калат экенин биз көрдүк да тилекке каршы. Ошол мен айтайын дегеним туугандар. Эми дагы көрүп жатарбыз Иран боюнча эмне болот экенин. Жалпысынан геосаясатта болуп аткан азыркы талаш тартыш ушундай тилекке каршы. Ортодо эле жанагындай тилекке каршы элдери өлүп атат. Эми тынчтык жолу менен ушул маселелердин баары чечилип, аятоллалар кала турган болсо, мындай кичине ээсине келип, элине мындай жеңилдиктерди берип, ал калбай турган болсо жаңы бийлик структурасы ким келбесин элине жакшылык берип кичине тынччылык болот деген эле үмүттү эле карманып туралык. Бирок бул жалпы геосаясат, эң негизгиси албетте биз өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздө болуп аткан окуяларга көңүл буруп, өзүбүздүн мамлекетибиздин бекемдешине жана сөзсүз түрдө албетте биз билимдүү болушуна, ар бирибиз билимдүү болуп, ар бирибиз өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Сак саламатта болуңуздар.